Каспий деңизинде 156 ит балык изилдөө объектилерине айланды. Бул сейрек кездешүүчү жана жок болуп бара жаткан суу жаныбарларын сактап калуу маселеси. Өкмөттүн токтомуна ылайык Маңгыстау жана Атырау облустарынын жээктеринде, Каспий деңизиндеги Дурнева, Тулени жана Актооту аралдарында ит балыктарды жок кылуу боюнча токтом кабыл алынды. Адистердин айтымында мындан 4 жыл мурун кызыл китепке кирген Каспий ит балыгынын саны бүгүнкү күндө 300 миңден ашты. Өткөн жылдарга салыштырмалуу көрсөткүч туруктуу. Бирок бул жолку изилдөөлөр жаныбарлардын популяциясын эсептөө менен гана чектелбейт. Морфометрические измерения, там, то есть это длина тюленя там, от носа до ласт, обхват груди, э, измерение веса тюленя, потом это идет также вирусологический. Морфометрикалык изилдөөдө ит балыктын бою тумшугунан баштап таманына чейин ченелет. Андан кийин вирусологиялык анализ жүргүзүлөт. Мурундан жана ооздон шилекей агып изилдейбиз. Хирургиялык текшерүү учурунда кан анализи алынат. Андан кийин УЗИ диагностикасы жүргүзүлөт. Дене температурасы өлчөнөт. Жээктеги уктоочу жайларда эл каттоо жүргүзүп, жынысын, жашын аныктайлы деп жатабыз. Жыйынтыгын кийинки жылы чыгарабыз. Грубо говоря, динамику и состояние численности тюленей. Исследуем там тоже также по возрастную структуру, то есть определение пола. Результаты будем уже в следующем году демонстрировать.